Өлкөдө 8.000 жакын бала кызамык оорусуна чалдыкты. Адистердин айтымында бул Кыргызстан үчүн өтө көп жана коркунучтуу учур. Кызамык илдетине чалдыккан балдардын дээрлик бардыгы эмдөөдөн өтпөгөндөр экени аныкталган. Кызамык аба аркылуу өтө тез тараган вирустук инфекция. Баланын организми толук кандуу иммунитети балада келелек. Баягы ар кайсы инфекциялардан коргонуучу күчтүү антитела деп коебуз, иммунитети дагы баланыкы абдан төмөнкү деңгээлде болот да. Өзгөчө мына 3 жашка чейинки балдардын арасында иммунитети абдан толук калыптана элек. Ошон үчүн жанагындай вирусный оорулардын ичинде көп да. Анан быйылкы жылы ошол вирустун алкагында дагы аралашма дагы кызамык оорусу көп кездешип атат да. Тагыраагы 7954-60 бала кызамык менен ооруду да. Бул абдан көп. Эми ушулардын ичинен текшерип көрсө, баягы вакцинацияда эң негизги баягы алдын алуучу метод бул вакцинация. Ошонун 96% ошо ооругандардын 96%. Эгерде 100 бала ооруса, 96-сы вакцинация алган эмес да. Балыкчы шаары боюнча 2024-жылы кызамык оорусунун 29 учуру катталган. Алардын ичинен 1 жашка чейин 9 учур, 15 жашка чейин 5 учур. Кызамык оорусуна сактануунун эң ишенимдүү жолу эмдөө. Былтыр жылдын жазга маал кезинде Россияга, Кыргызстандан барган баягы мигранттардын арасындагы балдардан өздөрүнөн көрүп чыкканда, алар ушу абдан жазышкан. Кыргызстан ушул оору боюнча, кызамык оорусу боюнча абдан неблагоприятный региондордун бири деп. Биз ошон үчүн бүгүнкү күндө кызамыкты алдын алуунун бирден бир жолу, эң негизги жолучу, андан башка бүгүнкү күндө илим аны далилдейт. Бул вакцинация алыш керек. Кызамык оорусуна каршы ата-эне баланы 1 жана 2 жашында эмдетүүгө милдеттүү. Эмдөө балдардын ден соолугун инфекциялардан коргонуунун эң маанилүү кадамы болуп саналат. Кызамык оорусунун дарысы жок, ошондой эле бул оору өлүмгө дуушар кылышы мүмкүн. Вакцинанын составында эч кандай биздин динибизге же болбосо ден соолугубузга тийиштүү зыян келтире турган заттар жок. Вакцинанын баардыгы көп жылдар бою изилденип, текшерилип, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо системасынын уруксаты менен гана берилет. Анан алардын баары ар бир партия атайын текшерилет. Биз бүгүнкү күндө ушу жанагы вакцинациядан качып, же болбосо ушу кылдырбай койгон энаталарга ушуну постоянно айтып келебиз да. Эми биз светский мамлекетпиз да. Ошон үчүн мектептерден баштап, силерде болгон массалык маалымат каражаттын кызматкерлери, врачтар, баардыгыбыз бир багытта буга каршы болушубуз керек да. Ал боюнча мына ушу кичинекей Кыргызстанда 8.000 жакын каранын ичинде ушу кызамык менен ооругандардын болду да. Бул деген абдан чоң цифра да. Бул абдан жугуштуу оору да. Аба менен жугат. Биз постоянно айтабыз, эл көп чогулган жерге, же болбосо жанагындай бир оору катталган жерге жаш бала менен барбагыла деп. Эң эле жакшы жолу вакцинация кылгыла дейбиз.